Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Жаз келип, адаттагыдай жазгы талаа иштерибизди баштадык. Бул жакта өсүп жаткан кулпунай, малина бактардын баарынын эски жалбырактарын же болбосо бутактарын бутадык. Аларды кантип айрыкча биз малина менен кулпунайдын жалбырактарын жазгы эски жалбырактарды кантип бутайбыз, кыркабыз, тазалайбыз, аны толугураак көрсөтөбүз. Андан кийин буталган же тазаланган кулпунай малина дарактарга эмнелерди беребиз? Биринчи витаминдерин же коргоочу элементтерди кандай эмне берсек болот? Ошол туурасында кененирээк маалымат болмокчу. Бул видео албетте сизге кызыктуу болот жана ишиңиздин дагы да алдыга жылжышына чоң себепчи болот деген ойдобуз. Анда эмесе ишибизди баштадык. Азыр кулпунайлардын кантип жалбырагын тазалайбыз сизге көрсөтөбүз. Булар ошол кулпунайлар, кулпунайлар. Мындагылар шашылбай көрсөтөйүн силерге. Эми сиздер тезирээк класстар мындагылар. Биринчи эски үшүгүп алган жалбырактардын баарын жулуп аласыздар. Буга агроспан жабылып турган, агроспанды алып таштадык. Азыр ошол бирок жалбырак тазалап бүткөндөн кийин агроспанда кайтып жабып турганыңыздар жакшы болот. Себеби жаз алдында үшүктөр жүрүп турат. Айрыкча апрелдин башында минус 7-8ге чейин түшкөн аба ырайы болот. Агроспан ошол 7-8ге чейинки болгон суукту коргоп берет. Мындай кылып азыр сиздерге канча рожок калтырганын көрсөтөм. Караңыздар, мен азыр бир мына рожокду алып таштадым. 1, 2, 3, 4. Неде 5 рожок бар экен. Ошондо мен бирөөсүн азыр мындай карай, менин чоң кайсысы экен. Эски рожокту мында жууп коем. Ошондо бул жерде 4 рожок кулпунай калды. Ушул сыяктуу кылып тазалайсыздар. Эгер тамыр ачылып кала турган болсо, бул жактан топуракты алып, мында тамыры менен катырып коесуздар. Мына баардык жалбырактар, булар эски жалбырактар. Азырынча булар туруп тура берсин. Мына жалбырактар чыккандан кийин буларды да жулуп таштайбыз. Ушинтип баардыгын тазалап, улантабыз. İşimiz bula vermekçi. Anlamışsın? İşte bulayız. Hazır biz sizlerge kулпунайдын жалбырагын кантип тазаланышын көрсөтүп бердик. Ал эми бул жакта малиналардын дээрлик баарынын биз былтыркы малиналарды калтырып койгонбуз. Ошолорду кыркып чыгып атабыз. Көбүнүн үшү кирип кеткен жалбырактары. Ошолор мында астынан аласыздар дагы. Негизи жүздө кыркып койгонуңуздар жакшы болот. Мындай кылып асты жагынан кыркып чыгасыздар. Биз мына кыркып таштадык. Ne üçün kırkıtağız? Ağa da düşündürme vereyim. Bu Avrupa'dan gelgen eksperimentik talada tigilgen köçöttür. Bu жерде Enrosadira, Haley, Delniva, Primaliba деген sortlar tigilgen. Айрыкча Enrosadira өзүн эң жакшы көрсөттү. Бул жерде азыр көптөгөн да көчөттөр кичине болгон үчүн кыркып, дагы да өзүн күчтөнтүп, түшүмгө жетиш үчүн чыкып аткан кезибиз. Азыр баардыгын кыркып чыктык. Бул жактагы үчтөр дагы эгер малинаңыздар болсо kırkıp taşaysızlar. Mындай кыркып улантып бересиздер. Негизи эгер үшүгүрүп алган болсо, үшүгүргөн жерине чейин мындай кыркып койсоңуздар боло берет. Могул жак үшүгүрүптүр. Бул жакта үшүгүрүптүр. Бул жакта үшүгүрүптүр. Мына үшүгүрүп кетиптир да. Эгер үшүгүрүп алган болсо, могул жерден үшүгүрүп алат. Үшүгүрүп алган жеринен кыркып коюп, ишпулантып кете бересиздер. Сен могул жерден кыркып койсо болот. Бул жагы үшүгүрүптүр. Ошентип biz hem hazır bul жерден негизинен жаш көчөт болгон үчүн баардыгын эле кыркып кетип калып секеден эле. Негизи малинаны күзүндө кыркып койгон жакшы болот. Биз буну эксперименттик максатта калтырып койгон элек эмне болот экен деп. Калтырсак үстү жагын үшүгүрүп кетет экен. Буга дагы азыр кыркып бүткөндөн кийин бир сыйра бул жакта тазалап чыгып, үстүнө керектелүүчү элементтерди беребиз. Анда эмесе кийинки буларды тазалап бүткөндөн эмне беребиз, ошол туурасында көрсөтөбүз. Азыр биз кулпунай малиналардын баардыгын тазалап бүттүк. Үстүнө дагы керектелүүчү элементтерди бердик. Ал эмне десеңиздер, метний купоросту чачып чыктык азыр баарына. Сиз сөзсүз эле бул болушу мүмкүн максаттуу эмес. Эгер составында мет болгон элементтерди берсеңиздер болот. Биз ушуну азыр берип чыктык. Биз азыр баардык малина кулпунайлардын үстүнө метний купоросту себип чыктык. Эми болсо Instagramда келген суроого жооп кылсак, алдагы бул жактагы биздин черешня, алма ичинде ашпруттар бар. Ошолордун жаз алдында айрыкча штофка жана мединицаларды эмне менен жок кылып дарылайсыздар дейт. Ашпрут айрыкча көп болот. Аларды биз өрүктөргө дагы баардык эле багдарактарга жаз алдында Ария 80ди биз себип чыгабыз. Бул биз ошол өзүбүз 2 жылдан бери себип жыйынтыгында жакшы болгонун. Буну баардык агрокомплекстерден алсаңыздар болот. Буну биз
Эмне үчүн жок кылат? Бул май болгондуктан органика личинкалар ичинде калып чыгарылбай, ошол жерден баардыгы өлүп калат, кыскача айткандачы. Анан эң эле дагы жакшы жери көбүңүздөрдө багыңыздарда мындай желимдер кездешет. Бул желимдерди дагы башында мына мен колдон келишинче аракет кылып көрдүм да, алып ушул сыяктуу тазалайсыздар дагы. Буну мындай кылып себип чыгасыздар. Тазалана себип чыксаңыздар, бактын негизи астынан бери, ол жактан бери мындай кыласыздар дагы. Себеп асты жагында дагы ошо курттар болушу мүмкүн, астынан себип үстүнө чыгасыздар дагы. Мындай кылып учтарына чейин баарына себип чыгасыздар. Кышында калган баардык курт кумурскалардын айтканда жок болушуна алып келет. Ушинтип баарына себип чыгыңыздар. Негизи жыйынтыгында жаз алдында штовкада, мельницадан жана башка курт кумурскалардын кутуласыз. Биз негизинен ушул элементтерди, ушул Ариа 80-ди беребиз. Анда баарыңыздарга ушул сыяктуу иш-чараларды жасашыңыздарды сунуштайбыз. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгиликтер. Бүгүнкү видео пайдалуу болду деген ойдобуз. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жаз жарыш түшүндүрүктүн башаты.